президенттикке башкарууну жактаган Алиев Медерге суроо бергим келип атат. Бүгүнкү күндө референдум кайсы мыйзамдын негизинде дайындалды? Азыркы Бакытбек мырза айтпады, мыйзамсыз депчи. Сиз окумуштуусуз, сиз азыр конституциялык кеңешмеде отурасызар. Кайсы жана 114-берене бар эмеспи? Конституция ушинтип өзгөрүлүш керек, же кандай болуш керек? Ошо кайсы укуктук ченемдик актын негизинде ушул нерсе болуп атат, айтып бериңизчи. Өзү мындай да. Дүйнө жүзүндө кайсы революция болбосун, 17-жылкы Россиядагы же улуу буржуаздык Франция революциясы, же Америка Кошмо Штаттарындагы независимость үчүн болгон революция, бардыгы мыйзамсыз. Революция өзү мыйзамда каралган эмес. Дүйнө жүзүндө 200-кө жакын мамлекет болсо, биризин дагы конституциясында, анын арасында биздикинде дагы кантип революция болот, жана революциядан кийин ошону жол жоосуна салабыз деген бир дагы укуктук ченемдик актыда жок. Ал эми сиз айтып аткан мыйзамсыз деп. Мен минтип айтат элем, өзү революция мыйзамсыз экенин сиз мен менен макулсузбу? Революция мыйзамсыз макул дедиңиз, өзүңүз кызык экенсиз да, кантип мыйзамсыз нерседен сиз мыйзамдуулукту талап кылып атасыз? Эртеси күнү мыйзамдуулукка турушубуз керекпи? Макул, ошо күнү талап кылды. Парламент жаңы болуп келсин деп. Бүгүн эмненин негизинде силер буну дайындап, референдумду эмненин негизинде дайындап келдиңер? Рахмат сурооңузга. Рита эже, эми мындай да. Бир дагы талап болгон эмес да, ошондо эмеде, площадьта бизге башкаруу система жакпайт деп. Баары ошол шайлоого эле нааразы болуп чыккан. Эмненин негизинде? Рахмат сурооңузга. Сурооңузга төмөндөгүчө жооп берейин. Ынан аспы же ынанбайсызбы, биз демократиялык өлкөдө жашагандайын, ал өзүңүздүн эркиңиз. Ар бир революция, чынында революция болсо, эки маанилүү процесс менен коштолот. Экөө тең иллюстрация деп коет. Бириси ошол акмакчылык бийликте отурган кишилерди абсолюттук түрдө иллюстрация болот. Экинчиси ошол чириген система мыйзамды орноткону абсолюттук түрдө иллюстрация болот. Орусча айтканда, логическое завершение любой революции должно быть обусловлено абсолютным изменением действующего законодательства, которые привели к таким плачевным обстоятельствам. Азыркы учурда 5 октябрда жалпысынан эл чыкканда шайлоонун жыйынтыгына каршы чыккан. Шайлоонун жыйынтыгына каршы чыккан, бул деген ошол системага каршы чыккан. Конституцияда кантип шайлоо өтүш керек, чириген парламент келгенине каршыбыз деп чыккан. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө жалпы коомчулук референдумду, жаңыланууну, жаңы жүздөрдү, ошону менен бирге жаңы конституцияны талап кылып атат. Мен Раматылык чоң апам дагы ушу сөздү айтат эле. Эч убакта элдин алдында болбо, элдин артында болбо, эл менен бирге бол. Пикирим ушундай. Рахмат. Сиздин комментарийиңиз барбы же да сурооңуз барбы? Медер мырзага? Ооба, Медер мырзага суроо бергим келет. Мына бүгүн айтып атасыңар, биз кыргыз элинин алдына жетигини же муну танда деп суроо койгон табыз деп атасыңар. Конституциялык кеңешмеде отуруп алып, бир эле вариантты жазып атканыңар бул канчалык мыйзамдуу деп ойлойсуңар? Өзү мындай да. Революция учурунда дүйнөлүк тажрыйбада канча революция болсо, мыйзам иштебейт, моралдык укук иштейт. Бул бир. Такыр эле мыйзамдуу деп тура берсе, Америка Кошмо Штаттарында мыйзамдаштырылган кулчулук болгон. Кадимкидей кара түстөгү негрларды кул кылып плантацияларды иштеткен. Ал мыйзамдуу болгон. Президент ал убакта Авраам Линкольн кулчулукту жойгон. Элдин адилеттүүлүгү үчүн, мамлекеттин бекемдиги үчүн. Гитлер Холокост кылган. Башка улуттагы еврей цыгандарды тирүүлөй күйгүзгөн. Ал убакта Германияда бул мыйзамдуу болчу. Ошондуктан революция учурунда мыйзамдан үстүрак деп элдин тилеги, элдин көксөгөнү болот. Бүгүнкү учурда элдин көксөгөнү ошол тарапта.
Мен мамлекеттик кызматчы эмесмин. Көзүңөр ачык, мындай элдер айтып аткан. Сиз кайдан билесиз элдер ошентип айтып атканын? Жок, эместер айтып атасыңар да, биз элге коюп атабыз. Же муну тандасың. Суроомо жооп берип коеюнчу. Жооп берип койсун. Бөлбөй турсаңыз, Ритайым, суроомо уруксат этсеңиз, аягына чейин жооп берип коеюнчу. Онун да жооп берет дейм, элибизчи кайсыны каалайт? Рита эже, эми базардагыдай бир неме жагдай түзбөсөк кандай дейсиз? Жалпы эл карап турат. Ошончо жооп берип коеюнчу, сөзүмдү бөлбөй туруңузчу. Сөзүмдү бөлбөй туруңузчу. Сизден ийниңиз катары суранам. Бүгүнкү күндө бул тууралуу Өмүрбек Текебаев дагы өзүнүн Супер ТВ каналына берген маегинен карасаңыз да болот. Ал мынтип айтып атат. Даже референдум кылбастан лидер жаңы күч келгенде элдин каалоосун аткарып жаңы бир референдумга сразу чыгарыш керек эле проект конституциянычы. Бир четинен бул туура. Маселен 10 жыл парламенттик конституцияда жашадык, иштебеди. Жаңы келген күчтөр жаңы конституцияны сунуш кылуу керек эле. Референдум кылып отурбай элечи. Эл же за, же против бермек. За новый конституция болсо, жаңы багыт менен кетебиз. Эски конституция менен жашай беребиз десе, жөн эле каршымын деп коймок. Бул бир. Ал эми экинчи маселе. Эми ушундай болуп калды. 10 январга референдум белгиленип калды. Сиз туура айтасыз, ал убакка чейин конституциялык кеңешме түзүлүп, жаңы конституциянын долбоорун иштеп чыкканга киришкен. Азыркы учурда конституциялык кеңешме өзүнүн ишин токтоттурду. Кыргызстанда бийликтин, мамлекеттин ээси эл. Элден эч ким өйдө сүйлөй албайт. Эл менен эсептеш керек. 10 январда эл өзү тандоо кылат. Эл данышман, эл көрөгөч. Парламенттик десе, ушул конституциялык кеңешме же болбосо жаңы түзүлгөн элдин каалоо тилегине ылайык парламенттик конституциянын долбоорун сунуштап иштеп чыгат. Эгерде президенттик десе, анда азыркы алдын ала долбоор иштелип чыкканы элдин тандоосуна коюлат. Рахмат, сиздин комментарий барбы, Ритайым? Комментарий бар, анткени себеби бир эле суроо бар. Республика деп айтабыз. Анткени президенттик да, парламенттик да бул республиканын түрлөрү. Республиканын эң негизги эки принципи эмнеде? Анткени сиздин азыркы жазып аткан конституцияңар монархияга окшош бартат да? Туура айтасыз, Ритайым. Көп учурда кишилер юридикалык билимин жоктугунан жөн эле курулай кыйкырып эле көп учурда монархия менен республиканы адаштыра берет. Монархияны сизге түшүндүрмө берип кетейин. Абсолюттук монархия болот. Бул араб өлкөлөрүндөгүдөй, же болбосо конституционная монархия болот. Маселен, Улуу Британиядей. Ал эми республика парламенттик, президенттик же аралаш, жада калса супер президенттик дагы башкалар болот. Ал эми сиз айткан өзгөчө айырмачылыгы республикада эң жогорку бийлик бутагында турган институттарды эл шайлайт, эл түзөт. Монархиядан айырмаланып. Менимче туура жооп бердим го. Чоң рахмат, мен кыскача айтып кетейин Макиавелли боюнча. Макиавеллинин бир эле китеби бизге элдин баарына белгилүү да, ал о государе дейт. О народе эмес, о государственном управлении эмес, о государе. То есть жетекчи жөнүндө да. Аны ал жакта эмне жөнүндө жазылган? Ал мамлекетти кантип башкарат деген китеп эмес. Ал бийликти кантип алат, анан бийликти кантип көбүрөөк өз колунда алып карат деген эле китеп. Ошон үчүн элдин башын айлантпагыла. Мына ушундай адамдар биздин конституцияны жазат да. Акылбек Жапаров менен чогуу, Эдил Байсалов менен чогуу, башкалар менен чогуу да. Анан айта турчу нерсе, конечно, биз бири-бирибиз менен ушпаш керек. Булар күнөөлүү эмес, булар авторлор эмес конституциянын. Башка адамдар. Анан мен айта турчу жаңы жылыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Мен баарыңыздарга белек алып келдим элем. Бир эле экземплярдан алып келдим. Баарыңыздарга Кудай болсо студиядан бергенге аракет кылам да. Чыңгыз Айтматовдун сборник сочинений бул жакта биринчи мугалим деп жатты. Биринчи мугалим деген ким? Дүшөн ага деген. Ал келип туруп өзү мектеп салып баштайт. Анан эл күлөт. Эй, эмне кылып атасың? Кереги жок. Бул кереги жок. Кызды деген биз азыр күйөөгө беребиз. Кереги жок, ал окубай эле койсун деп. Анан Дүшөн ага, көзсө биз айтып атпайбы, чала парламент деп айтып атпайбызбы? Дүшөн ага өзү билбейт экен ай, алфавиттин көбүнчөсүн өзү деле билбейт экен аягында. Бирок анын окуучусу Алтынай Сулайманова, анан академик болот экен, академик. А бирок өзү мугалими, ушунчалык өзү барат экен да, ушу жаңы депчи. Мектептагы образ. Дүшөн ага дагы образ. Мектеп деген бул жаңы сонун системаларды алып келеткан нерсе да. Ошон үчүн мен силерге ушул китепти белек катары берип атам да, силерди
Анткени силер бүгүнкү замандын дүшүн агаларысыңар. Анан урматтуу Садыр Нуркожоевич айтты интервьюсунда. Мен акыркы китебим окуган ушул китеп болду деп. Почему одни страны богатые, другие бедные депчи. Анан ушул китепти мен дагы окугам да, ушул китепти мен силерге баарыңыздарга президенттик топту колдогондорго белек катары берем. Ушул китепте жазылган эмнеге президенттик өлкөлөр ар дайым жаман жашайт, эмнеге парламенттик өлкөлөр ар дайым жакшы жашайт. Чоң рахмат. Рахмат, Темирлан мырза, сиз бүгүнкү биздин теледебаттын форматына да бир жакшы жаңылыкты киргиздиңиз. Сизге рахмат. Эми Медер мырза, сизде 59 секунд убактыңыз бар, пайдалансаңыз болот. Рахмат, алдағы «Почему одни страны богатые, почему одни бедные» деген китепти мен 3 жыл мурун окугам. Автору жаңылышпасам Аджимоглу деген абдан жакшы китеп. Экинчи рет ушу Темирлан иним көп чындыкка дал келбеген кайдагы бир Жапаров. Мен аны кишини түшүмдө да көргөн эмесмин. Мага жабыштырганга аракет кылды. Баягы эми турмушта иниси көп катачылык калп салып айтып, немец агазды түшүнүү менен кабыл алат го, ошондой эле түшүнүү менен кабыл алып коеюн. Убактымды коротпой. Анан кийин акыркы айта турган нерсе, айрым учурларда президенттик башкаруу форманы колдогондор сразу эле ойлойт. Садыр Жапаровдун камчысын чабаптыр деп. Мен айтып кетерим, башкалардан айырмаланып, Садыр Жапаровго мен ат мингизбедим, чепкен жаппадым. Аты гүл өмүрүндө көргөн эмесмин. Мен президенттик башкаруу система керек